ЛТР каналынын Күн маек программасынан Нышанбек Кочкоров деген журналист агабыз Аксы окуясына Адахан Мадымаровду түздөн түз күнөөсү бар деп айтпадыбы? Ушул сөздүн канчалык чындыгы бар? Мындайда кече интернеттен бир маалымат окуп калдым. Улуу отамекендик согуштун чыгып кетишине дагы Мадымаров Гитлер менен сүйлөшүп алып, анан кол койгон экен дагы ушул согуш башталган эмес да. Эми 18 жыл мурда болгон окуяны алып чыга коюшуп эски сандыктан бир тараптуу ушундай жалганды таратып, анан элдин кыжыры келип, анан кийин алар көтөрүлүп чыгып, анан ушундай болгон деген маалыматты берди. Эми эл мүмкүн унутуп калган чыгар. Биз ал убакта ошонун баардыгын чогуу кошо карап жүрүп, ол маалыматтар жасалган, ал эфирден кеткен мурда эле. Анан баарын билебиз кандай болгонун. Буга жоопту ошол Азимбек Бекназаровдун уулу Руслан Бекназаров аябай сонун кылып туруп жооп жазды. Ал айтып атат: Нышанбек мырза, сиздин кандай экениңизди, бул маалыматтарды ошол маалда кантип жасаганыңызды, ошол маалдагы бийликке сиз кандай кызмат кылганыңызды биз жакшы билебиз. Каалаган жерге чакырсаңыз, биз аксели барып туруп сизге жооп бергенге даярбыз. Адахан Кемсанбаевичти, Мадымаровду сиз бул окуяга аралаштырбаңыз деп ушу Бекназаровдун уулу Руслан аябай жакшы кылып туруп жооп берген. Менимче бул атайлап жасалган нерсе. Азыркы бийликке бул өтө уяттуу нерсе. Мамлекеттик канал, коомдук каналды ошону колдонуп, эртең көзүнүн оппонентине кандайдыр бир жала жабуу, кандайдыр бир нерселерди алып келип ошого чаптап, ошону күнөөкөр кылып көрсөтүүгө кылган аракети бул азыркы бийликке мындай бир айырып келбейт. Бул жакшы эмес нерсе.